Құлату бойынша спорт шебері, Қырғыз Республикасының чемпионы, Евразияда панкратион бойынша чемпион аталған. Спортын MMA түрі бойынша жалпы 40 тамаша көріп, бір дағы жеңілу сөзбеген. Жалан жеңіске жетіп келеді атқан, Қызыл Бұштан шыға тұрған. Талиев Талға! Супербой сізден норматыңыздарға Батырбашы MMA түрі бойынша турнирден жеңушісі аталған Сейталиев Талға! Ассаламу алейкум. Алейкум. Ушул канча убакыттан бери ушундай 8 бурчтуктун ичине октагондун ичине чыга эле келеңиз? Бизде баягы кулатуу боюнча ветеран боец болуп калдык. 12 жыл чоң спортто жүрдүм. 4 жыл тыныгуу болуп калды. Тилекке каршы баягы спорт жакшы өнүкпөй, эми ВФТ Батырбашы мынакей жакшы көтөрүлүп атат. Кайрадан спортту баштадым. Кудайым буйруса, UFC'ге чейин барам деген баягы ой ниетим бар. Жашыңыз канчада? 33-төмүн. 5 жылдагы Кудай кааласа. Могу алдыда турган байлыктын баары сиздики. Bunun bарды мынакей улуу кызым, кийинки балам, мына кичүү балам, бул келинчегим, мен жубайым. Жеңебиз. Жеңебиз. Ушул эмне дейм? Ушул менин жеңишим, кыргыз элинин жеңиши. Кубанатам өзүм дагы. Атайын ушул даярданып келдик. Ушул мени колдоп келген ата энеме биринчиден менин ушул бала кезимден бери үйрөткөн өзүмдүн атам Нурдин Сейталиев. Атама ыраазычылык билдирем. Ушул үй бүлөм дагы колдоп, ушинтип ар дайым спортто келет. Андан кийин мына менин Оразалиев Жаныбек деген агайым кулатуу боюнча тренерибиз. Агайым экөөбүз көп жака ээрчишип жүрдүк. Агайыма ыраазычылык, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылыгымды айтам. Ушул мени колдоп келип аткан досторума, туугандарыма, эли журтума, агаларыма, баардыгыңыздарга ыраазычылык. Дем күчтү кайдан келди эми? Эми кайра октагонго кайтып келүүгө болгончу. Бруслинин бир жакшы сөзүн кармайм да мен дайымача. 10 000 пиромду билген адамдан коркпойм, бир пиромду 10 000 жолу кайталаган адамдан корком деген сөзү бар да. Ансарындай баягы спорт эч жокта возрастка деле карабайт. Эми 40тан ары болушу мүмкүн. Ага чейин дайыма баягы тренировка кылып жүрсөң, бул сенин ийгилигиң, жеңишиң деп ойлойм да. Марат Балаевди деле баштадык го дейсизби? Эми да кайрадан баштадык биз, Кудай кааласа. 5 жыл Кудай кааласа. Анан каяктан жүрүп Брюс Ли болуп кеттиңиз? Ошону айтыңызчы. Брюс Ли деген кайманат бул Балбай Баатырда жүргөндө сенин кыймыл аракетиң Брюс Ли деп тренерлер, элдер Брюс Ли деп коюлат. Мен ага татыктуу эмесмин. Брюс Линин атын алып туруш да кыйын да. Кичине дагы бир даярданайын. Анан Ли деп чыкты. Башында Мустанг болдум. Жачы деген кайманат менен чыгып жүрдүм. Илгери. Ал учурда Эмил Токтогонов, Эралиев бар чыгып жүргөн учур болчу. Спорт жакшы болуп элек. Кулатуу боюнча ушул агайларды негиздеп жүргөн жана агайлар.
Андан кийин 2013 жылы, 2012 жылы ошо эл көтөрүп чыккан. Брус Ли деген каймак деп. Өзүм кыймыл аракетим Брус Лиге окшош. Бүт деп ошол Брус Ли. Мен өзүм Брус Лини күмүр тутам. Анан бүгүнкү эми Өзбекстандан келген мушкер каршылаш Брус Лиге кандай атаандаш болду? Мындай карасак багы жашыраак баладай көрүндү да. Эми билесиздер, бул октагонго оңой балдар келбейт, жон балдар келбейт. Бардыгы ар бир спорттун чемпиону. Бирөө бокс боюнча боксер, бирөө тайквондо, бирөө каратес дегенде, я. Мен өзүм базамга вольный борьба, анан да смешныйды аралаштырганбыз. Анан ал бала дагы ошо Өзбекстандын чемпион баласы экен, боксер экен. Бүт менин кыймыл аракеттин баарын байкап отурдум. Баягыдан бери жазап ушундай кылам, мындай кылам деп даярданып жатты. Бирок эми ага деле мүмкүнчүлүк берген жокпуз. Бул биздин баягы көбүрөөк менет кылганыбыз, стаж кылганыбыздан да, стаждан. Жашкарыга карабайт спортто, ким канчалык көбүрөөк тренировка кылса ошол адам ийгиликке Багы жетет. тажрыйбанын жыйынтыгынын негизинде болду дейсизби? Тажрыйбанын жыйынтыгы негизинде. Азамат, Аракет кылсаң менен ийгилик. Эми сөзсүз түрдө таласта эмес UFC'ден көрөлү, өзүңүз айткандай. Алхамдулилlah, Кудай буйруса. Жеңиш куту болсун. Рахмат.